Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Быйыл Ооган жергесинен советтик аскерлердин чыгарылганына 32 жыл толду. Сабактын темасы Ооган согушунун тарыхый тактары. Мекенге мээрими күчтүү жоокерлердин, мекенге деген тилеги ак эчендердин, элинин тынчтыгы деп жоого барып, өз өмүрүн аябаган жоокерлерим. Ооган согушунун тарыхый тактары. Миңдеген жоокерлердин өмүрүн алган Афган согушуна кыргыз жоокерлери өздөрүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн бийликтин тапшырмасы менен кирген. Баардыгы бир максатты көздөп, улутуна карабай согушкан. Афган согушу 1979 жылдын 25 декабрында башталып, 1989 жылдын 15 февралына чейин созулган. Афган согушунда 2,5 миллион афган эли каза тапкан. Советтик Союздун жоготуулары Афганистандагы аскер кызматын өтөгөн адамдардын бардык саны 620 миң аскер кызматкерлери, анын ичинде 525.500 советтик аскер күчтөрүнүн катардагы жоокерлери жана офицерлери, 95 миң КГБнын өкүлдөрү, ички аскер күчтөрү жана милициялар. 9 жылдан ашуун Афганистанда болуу убактысында бардыгы болуп 15.051 адам каза тапкан. Анын ичинен 14.427 жоокер атышууларда жана кармаштарда жаракат алуудан, күтүлбөгөн кырсыктан жана оорудан улам каза тапкан. Калгандары демобилизация болгондон кийин мурдагы жаракатынын кайра күчөшүнөн, контузиянын себебинен каза тапкандар болгон. Албетте, статистика дайыма өзгөрүп турат жана жыл өткөн сайын 1979-89 жылкы Афган согушуна катышкан аскерлердин жоготуулары аздан болсо дагы өсө берет. Кыргызстандын жоготуулары 1979-1989 жылкы Афган согушуна Кыргызстандан 7.000ден ашык кыргыз аскерлери мобилизацияланган. Алардын 252 адамы каза тапкан. 1500гө жакын кыргыз аскерлери жаракат алышкан. 600гө жакын жоокер майып болуп мекенине кайткан. Ким күнөөлүү? Мына ушунун баарына калган беле жараткандын каарына, канчалаган күлгүн курак жоокерлер жетпей калды максатына жарына. Түн бир окум, түштөн чоочуп ойгонот, өрт арасы качат, шашат соймолойт, согуш кыргын болбосо деп эч убак эстеликке койгон гүлгө жаштамат. Демек, 15 февраль Ооган ардагерлери үчүн өзгөчө күн. Тарых барактарында белгиленип, орду толгус жоготууларга алып келген бул окуя 1979 жылы 25 декабрда советтик аскерлер Ооганстанга киргени менен башталган. Жүздөгөн тагдырлары талкаланган, миңдеген жаш жигиттерибиздин өмүрүн алып кеткен. Бул согушта биздин жоокерлер өздөрүнөн кийинки муундардын жакшы жашоосу, көз карандысыздыкта өмүр сүрүүлөрү үчүн жан беришкен. Ата мекенди коргоо деген ыйык милдет ар бир жарандын жүрөгүндө жашаш керек. Ооган согушунун ардагерлерине таазим. Эч качан дүйнөдө согуш болбосун, тынчтык болсун. Саламатта болгула, балдар.